Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен болгон жолугушуу бизди кандайдыр бир жагымдуу толкунга чөмүлтөт. Бул биз силерди сүйгөндүктөн болуп жатса керек. Кымбаттуу достор, бүгүн силер үчүн эмнени даярдап келдик экен? Биз Балдар дүйнөсү өспүрүм деген программабызды улантабыз. Биздин радиого ата-энелер менен өспүрүм балдардын ортосундагы кыйын мамилелер жөнүндө айтып берүүнү өтүнгөн суроолор келип түштү. Биз кубанычтуулук менен бул өтүнүштү аткарабыз. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө Кудайдын сөзүнүн ыйык барактарын ачып, мыйзамчыл бирөөнө Ыйса айтып берген ырайымдуу самариялык жөнүндө үлгүлүү аңгемени окуйбуз. Жана жалаң гана ага эмес, азыркы күндө жашап жаткан бизге да айткан болсо керек деп ойлойбуз. Балдар дүйнөсү, өспүрүм, эгерде ата-эненики туура эмес болсо. Саламатсыңбы? Мына экөөбүз биздин радио толкунубуздан кайрадан жолугуштук. Азыр биз экөөбүз биздин өткөн берүүдө баштаган сөзүбүздү улантабыз. Бала менен кыздын ортосундагы достук өтө эрте башталат. Өзгөчө алардын балдар бакчасындагы жана кенже класстардагы бири-бирине болгон мамилелери жүрөктү элжиретет. Алар бири-бири менен чын жүрөктөн кубанып сүйлөшүшөт, бири-бирин көргөндө аябай сүйүнүшөт. 6, 7, 8 класстарда балдар менен кыздардын ортосунда таптакыр башкача мамилелер түзүлө баштайт. Кайсы күнү, кайсы саатта экендигин так айтууга болбойт, бирок силер биринчи жолу кыздарга башкача көз карашта карап, алардын сырткы келбетине, жүрүш турушуна, сага болгон жана башкаларга болгон мамилесине баа берген мезгил келет. Көрсө, кыздар деле ушундай эле силерге кош көңүл эмес экен. Мындан тышкары алар эрте бой жетишет жана силерге биринчи алар көңүл бура баштаган учурларда көп кездешет. Өспүрүмдөр кыздар менен достошууну качан баштаса болот деп сурашат көбүнчө. Биздин оюбузча, качан мындай достук керек экендигин сезген учурда. Эгерде кыз чын эле жакса, анда ар кандай шылдыңдоолорго каршы сокку бере аласың жана бул чындап болгон сезим экендигине ата-энеңди ишендире аласың. Мына ушул чыныгы сезимдер тууралуу. Өспүрүмдөр үчүн ашыктык деген сөз көбүрөөк туура келет. Башкача айтканда, тигил же бул кызды жактыруу. Бул жактыруулардын алмашуусу, бул али чыныгы сүйүү эместигин далилдейт. Силерге кыздардын кайсы сапаттары жагат? Балдар минтип жооп беришет. Сырткы кебетеси, достукка бекемдиги, кызыгууларынын оюнун туура келиши. Бирок эч кимиси анын бүйрөлүгүн, кичинекей балдарды жакшы көрөрүн айткан жок. Бул туура, анткени силер убакытты кызыктуу өткөрүш үчүн сырдаш кишини издейсиңер. Эгерде кыз силерди түшүнүп, ишенсе кубанасыңар. Сенин досуң кандай киши болушу керек? Бул суроого кыздар мындай деп жооп беришти. Акылдуу, эр жүрөк, күчтүү жана сулуу. Чындап достошуу жана сүйүү бул эки киши үчүн жооп берүү дегендик. Биз жогоруда сен өзүңө ишенесиңби, өзүңдүн сезимиңди башкара аласыңбы деген суроолорду бекеринен берген жокпуз. Балдардын жыныстык сезими кыздардыкына караганда күчтүү болот. Жыл өткөн сайын жыныстык мамилени каалоо күчөйт. Бул сезим ойду бөлүп, окуудан алаксытат. Ошондуктан сенин кызга болгон мамилең өзгөрөт. Сени анын жасаган кыймылы толкундантат, аны менен бирге болуп өпкүң келет. Бул табигый нерсе. Көбүнчө кыздар бул мамилелерге жол беришет, бирок бул жолу кыз жол бербейт. Ушундай деп коелу. Жигит тарынып чатак чыгат. Чындап сүйбөйсүң деп жемелейт кызды.
Ал эми кыз болсо чындап сүйөт, ошондуктан кээде жыныстык жакындашууга макул болот. Бул окуя 10-класста болгон. Кыз менен бала бири-бирин чындап сүйүшчү. Алар көптөн бери достошуп жүрүшкөн жана жыныстык мамиленин башталышын кадимки боло турган иштей кабыл алышты. Бойго бүтүү аларга күтүлбөгөн окуя болду, бирок алар аны сактап калгылары келди. Кыздын ата-энеси башкача чечишти. Алар кызын аборт, кыргызча айтканда бойдон алдыруу кылууга макул кылышты. Кыз дагы, бала дагы сүйүүсүн сактап калууга жана туруштук берүүгө күч таба албашты. Алар үйлөнүшкөн, бирок балалы болуу бактысынан түбөлүккө ажырашты. Бойдон алдыруу өзгөчө биринчисин көбүнчө дал мына ушундай натыйжага алып келет. Турмушта мунун тескерисинче да болот. Жигит кызды сүйөм деп алдап, жыныстык мамилеге кызды макул кылат. Анан кыздын боюнда болуп калганда таштап кетет. Кыз ызага батты, кордолду, анын тагдыры бузулду. Ушул жөнүндө ойлонуп көргүлө жаш досторум. Бирок бардыгы эле мындай эмес. Турмушта абийирдүү балдар жана кыздар көп. Мисал келтире кетейин. 17 жаштагы жигит кыз менен 2 жыл сүйлөшүп жүрөт. Бирок алардын ортосунда жыныстык мамиле болгон жок. Баланын достору аны эгерде жыныстык жакындашуу болбосо, кыз сени таштап кетет деп ишендиришет. Баланын атасы, энеси да жок болчу. Бул куракта ал үй бүлө бага албасын түшүнөт. Бирок кыз менен дайыма бирге болууну каалайт. Ал кызды сүйчү. Жигит өзүнөн 2 эсе улуу абдан жакын кишисинен кеңеш сурайт. Ал киши үйлөнгөнчө жыныстык мамиледен баш тартууну кеңеш кылат. Жигит аны Нурбек деп коелу. Үйлөнүү тоюна чейин али көп убакыт бар жана анын болбой да калышы мүмкүн деп жооп берет. Сөз ушуну менен бүтүп, унутулуп да калат. Ал эми бир нече жылдан кийин ал киши Нурбектен кат алат. Ал катында акылдуу кеңеши үчүн ага рахмат айтып, аны үйлөнүү тоюна чакырат. Дос күтүүдө бардык эле адамдар адашуусу мүмкүн. Адегенде сен бир кызды жактырып, андан кийин башка мектептен башка бир кыз жагып калса, мунун эч таң калыштуусу деле жок. Классташ кызыңа караганда бул кыз менен жакшы экендигин сен түшүндүң. Эмне кылыш керек? Мына ушул учурда эгерде жигит классташ кызы менен дос катары гана мамиледе болсо, анда жигит ак бойдон калат. Бирок жыныстык мамиледе болгон кыз менен ажырашуу жигиттин да, кыздын да жүрөгүнө так калтырат. Жигит арак ичип, оңой эле өзүнүн канааттандырган компанияга тартылып кетиши мүмкүн. Мындай турмуш саз сыяктуу балдарды жутуп узат. Мына ушул жолдон өткөндөрдөн сурагыла, анан биздин туура айтып жатканыбызга ишенесиңер. Анда дагы бир жолу ойлонуп көргүлө. Айланаңарга көз чаптыргыла жана бардыгына кайрадан баа берип көргүлө. Мисалы, жолдон чыккан өзүңөрдүн өспүрүм жолдошторуңарды, сактар эч нерсеси калбаган кыздарды, жашыруун венерологка барып жүргөн балдарды. Айткылачы, силерге ушундай сүйүүнүн кереги барбы? Жыныстык катнаштан убактылуу баш тарткандан жабыркап кеткен адам жок. Бирок азыркысын эле ойлоп, кийинкисине кол шилтеп койгон балдар менен кыздардын кайгылуу окуяга учураган кездери көп. Сүйүүдөн 3-чү өмүр тууларын эсиңерден чыгарбагыла. Бул наристе балдар. Бүгүнкү күндө таштанды балдар ушунчалык көп. Жадегенде ыпыр-сыпыр салган ящиктердин ичинен табылып жатышат. Бул эң коркунучтуу көрүнүш. Өмүр бул татаал нерсе жана ар кимдин өз турмушу, өз убарасы, өз коркунучу бар. Бирок адам дайыма адам бойдон калыш керек. Жана турмуштун эң татаал жагдайынан да адамдык касиетти сактап, ак бойдон чыгыш керек. Бардыгы менен ачык сүйлөшүп, эч кимди ыза кылбай, кемсинтпей, өзүн уятсыз кылыктар менен булгабай, таза чыгыш керек. Жана өспүрүм курактай эле өзүн дагы жана башкаларды дагы бактылуу кылууга аракет кылыш керек.
ак жолуңар ачылсын биздин жаш досторубуз. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Ал эми азыр болсо Кудайдын сөзүнүн ыйык барактарын ачып, Теңирибиз Ыйсанын ырайымдуу Самариялык жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Бир мыйзамчыл адам Ыйсадан сурайт: "Устатым, түбөлүк жашоого жетишиш үчүн мен эмне кылышым керек?" Ыйса эмне деп жооп берди экен? Бул жөнүндө биз берүүбүздүн акырында биле алабыз. Bir мыйзамчы Ыйсаны сынап минтип сурады: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн мен эмне кылышым керек?" Ыйса ага минтип айтты: "Мыйзамда эмне жазылган? Эмнени окуп жүрөсүң?" Мыйзамчы мындай деп жооп берди: "Кудайды сенин теңириңди бардык жүрөгүң менен, бардык жаның менен, бардык күчүң менен, бардык түшүнүгүң менен сүй, жана жакыныңды да өзүңдү өзүң сүйгөнүңдөй сүй." Ыйса минтип жооп берди: "Сенин жообуң туура, ушундай кылсаң жашайсың." Бирок ал өзүн актоону көздөп Ыйсага минтип айтты: "А менин жакыным ким?" Буга карата Ыйса ага үлгүлүү аңгеме айтып берди. Иерусалимден Иерихонго келе жаткан бир адам каракчыларга кабылып, алар анын кийимин сыйрып алып, аны жаралантып, араң жан кылып таштап кетишет. Ошол жол менен кокусунан эле бир дин кызматчысы жол жүрүп келатып, аны көрүп, бирок өтүп кетти. Ошондой эле Левит да ага жакындап, карап көрүп өтүп кетти. Бир самариялык адам келе жатып, аны көрүп аяды. Жанына келди да анын жаракаттарына шарап менен май куюп байлады. Жана аны өзүнүн эшегине мингизип, аны мейманканага алып келип, ал жөнүндө камкордук көрдү. Эртеси күнү жөнөп бараткан мезгилде мейманкананын ээсине 2 күмүш теңге берип, ага минтип айтты: "Ал жөнүндө камкордук көр. Эгерде мындан көбүрөөк чыгым болсоң, мен кайтып келгенде төлөп берем." Үлгүлүү аңгемени айтып бүткөндө Ыйса суроо менен мыйзамчыга кайрылды: "Бул үчөөнүн ичинен кайсынысы каракчыларга туш келген адамга жакын болгон деп ойлойсуң?" Мыйзамчы минтип айтты: "Ага ырайым көрсөткөн." Ошондо Ыйса ага: "Бар, сен да ушундай кыл" деди. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык Инжилде 10-бап 25-ырдан 37-ырга чейин жазылган. Бардык жандарга
Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.